иттин баласы күчүк мио дейт, абав дейт. Эмне үчүн козу ма дейт, мө дейт. Эмне үчүн уй мө дейт. Демек жаныбарлардын да өздөрүнүн тили бар экен. А эмне үчүн азыркы учурда кыргыздардын кичинекей кезинен бери тилдери орусча мама, папа деп чыгат. Эмне үчүн кыргызча ата, апа дебейт. Демек бул тема дагы деле актуалдуу болуп жатат. Неля Айталиева Бишкек шаарындагы номер 9 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин 9 классында окуйт. Окуучу кыз өспүрүм болгонуна карабай, кыргыз тилинин келечеги тууралуу ойлонуп, тынчсызданат. Айтымында тилди өнүктүрүш үчүн көчөдө илинип турган көрүнөк жарнактар кыргыз тилинде жазылып, жаштардын 30% өз тилибизде сүйлөш керек дейт. 2019 жылы 30 жыл болсо да азыркы учурда бул тема актуалдуу. Мисалы аты жөндөрдү алсак, Андакулова Нурбүбү Жунусовна, негизи Нурбүбү Жунусовна жазылат. Жакшынакай фамилия Өмүрсеитов, Умирсеитов болуп калган. Жумабекти Жумабек. Ишканалардын аттары, көрүнөк жарнактар, көчөлөрдүн аттары кыргызча болсун, көчөдө кенен басалы деген үмүт менен жазган ыр. Тилим менен улутмун, анткени тил ар улуттун паспорту да, метрикасы да, мандаты да. Эгерде биз кыргыз тилибизди унутсак, биз бүткүл Кыргызстаныбызды да унутуп калышыбыз мүмкүн. Биринчиде жана мен айтып кеткендей эле башка тилдерге ооп кетпей, кыргыз тилибизди биз унутпашыбыз керек. Жана ошондой эле мен ойлойм, ата-энелер менен дагы чоңдор менен кыргызча сүйлөшүшүбүз керек. Аталган мектептин окуучулары мугалими Нурбүбү Жунусованын илимий жетекчилиги алдында эки доордун акындары кыргыз тилинин келечеги аттуу илимий доклад окуп беришти. Докладда Эсенгул Ибраевдин Тилим менен улутмун жана ошондой эле Алтынбек Исмаиловдун Кантип айтам аттуу ырларын окуп, салыштырып талкуулап беришти. Ибраев Эсенгулдун Тилим менен улутмун аттуу ырын мисал келтирип тандап алдым. Ал ырынын башында эле эрэндерге, бектер жана берендерге кайрылган экен. Кыргыз элине чындап эле кызмат кылам десеңер, кыргыз тилин өзүңөрдүн сүйгөн жарыңарды сүйгөндөй сүйгүлө, перзентиңерге күйгөндөй күйгүлө деп кайрылат экен. Тема бир сыйра оор болуп сезилди. Кайсы жагынан киребиз депчи. Балдар да, кыздар да ойлонушту. Мен дагы ойлондум. Анан кийин бир чечимге келдик. Бул абдан жакшы тема экен дедим балдаргачы. Биринчи оор деп жатканыбызда анан жок, аябай жакшы тема экен. Бул жөн эле мухиттей тема экен. Каалагандай кирип, каалагандай чаба курсак болот экен. Келли анда ушундай кылып багы эки доордун акындарын алалык деп, анан ошо эки доордукун алдык, совет доору менен, анан эгемендүүлүктү. Анан экөөнүн ортосунда салыштырып өзүңөр көргөн жыйынтык болду. Эки акындын ырларын окуп көрсөк, ырдын ички мазмунунда окшоштуктар байкалат. Алар кыргыз тилин унутуп калсак, кантип келечек муундарга тарых алдында жооп беребиз? Эне тилде сүйлөй албай туруп, кантип ата журтту сүйө алабыз деген ички толгонууларын билгизишкен. Эсенгул Ибраев эгерде өзүнүн ырында эрендерге, бектер жана берендерге кайрылса, Алтынбек Исмаилов өзүнүн ырында көбүнчө жаштарга кайрылган экен. Эх кыргызым ойлончу эсти жебе, эн атаңдын айтканын эски дебе. Бурмаладык тилди деп кантип айтам бабалардын байыркы арбагына. Унуттук деп тилимди кантип айтам урпактарга, уялбай аркамдагы. Көп эле кароо сынактарга катышып, ал жердеги жаштардын чыгармачылыгына күбө болуп жүрөбүз. Тилекке каршы көп учурда бирин-бири кайталаган, мурда айтылган, мурда көрсөтүлгөн, мурда баяндалган окшош нерселерди алып чыккандыгын көрүп жүрөбүз. Мени өзгөчө кубандырып, толкунданткандыгы баягы арабага кошулган 4 ат сыяктуу бири-бирин толуктап, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине эриш аркак синтезделип, 4 инсандын жамаатташып иштегендиги деп айтсам болот. Башкача айтканда, жетекчиси Нурбүбү эжейибиз, сүрөтүн тарткан Айжамал жана көмөк көрсөткөн, буларга жардам берген Виола деген орус улутундагы окуучу кыз. Андан сырткары, окуучулар кыргыз тилинин символун ойлоп табышкан. Символдо адамдын таза жүрөгү менен оорулуу жүрөктүн сүрөтүн тартышкан. Бул аркылуу алар кыргыз элин улут катары сактап калалы десек, таза сүйлөшүбүз керек. Эгерде сүйлөй албасак, тилибиз унутулуп, улут катары жок болуп кетебиз деген маанини билдирип тургандай.